урматтуу бүгүнкү талаа күнүнүн катышуучулары, биз бүгүн Орозбеков айыл өкмөтүнүн Күлдү айылында талаа күнү өткөрүп жатабыз. Азыр талаа күнүндө биз Агрогоризонт долбоору менен иштешип атабыз. Агрогоризонт долбоору бул USAID проектисинин бир долбоору болуп эсептелинет. Биздин долбоорго 100 фермер камтылган. 100 фермер Агрогоризонт долбоорунун негизинде 11 жашылчан уруктарын алышып, огороддорунда эгиштилер экзотик жерге. Бардык 100 фермер ушул Баткен айылдык кеңеш кызматынын кеңешчилеринин тарабынан окутулду, агротехникаларын окутушту. Биз бир канча тренингтерди өткөрдүк. Жашылчалардын агротехникасы, агросанитария боюнча окулду. Тренингтердин эң бир негизги тренингтерибиз. Ошондой эле баягы үй бүлөлүк бюджет жана туура тамактануу боюнча эң бир адам баласына, фермерлер үчүн керектүү болгон тренингтерди өткөрдүк. Сиздер дагы азыркы келген мынабы жаңы фермерлер, азыр көпчүлүгү бизде чогуу отургандардын бардыгы көрүп отурган, келишкен талаа күнүгө катышкандар бардыгы жаңы фермерлер болуп саналышаттар. Азыр биздин эле ушул долбоор жөнүндө кыскача айтып кетсем, Агрогоризонт долбоору 2016 жылдын март айларынан уже биздин Орозбеков айыл өкмөтүнө келип кетейин. Биздин айыл чарба департаментинин баш кадисти Бахадыр Алиевич жаныбыздарда турат. Ошондой эле биздин айыл өкмөтүнө келген инвестиция борборудан Мурзахматов Нурали жана айыл башчы Усенов Мамазайыр бизге конокко келген. Булар дагы биз өзүбүздөгү болуп аткан мынабу талаа күнүндөгү иш-чараларга катышып атышат. Биринчиден, ассаламу алейкум, урматтуу Агрогоризонт долбоорунун катышуучулары. Мына мен бүгүн өтө кубанычта отурамын. Себеп дегенде чакырылган коноктордон ташкары дагы көпчүлүк келгениңиздер, бул кандайдыр бир турмушка аракет кылганыңыздар, кандайдыр бир жаңылыкты эшитүү үчүн келгениңиздер. Силерди чакырып шунча уюштурган Агрогоризонт долбоорунун жетекчилериге рахмат айтып коеюн, биринчиден. Анан экинчиден, ана энди кичине аркага кайтып айта турган болсом, бу жерде жашоо кыйын, болбойт деген адамдар болгон. О, бир 80-жылдары. Мана шүгүр деш керек, суу жок жерде агын төгүн, мынандыка жер жемиштерди өндүрүп атканыңарга чоң рахмат. Oldu. Ben Orozbekov ayыл өкмөтүнүн инвестиция тартылган чарисимин Мурзахматов Нурали. Мына 2016 жылы ошо март айында башталган ошо Агрогоризонт менен иштешип жаткан эжелерибиз, карындаштарыбыз 2016 жылда жакшы ийгиликтүү иштерди аткарышты. Мындан дагы кийин жакшы иштерге, ийгиликтүү жетиштерине каалаймын. Быйылгы жылы ошо 100 фермер менен жакшы иштешиптирлер. Эжелерибизге рахмат. 11 түрүнү өстүрүп, жашылдандырууларды мына ушул жашылчаларды өндүрүү боюнча сиздерге мына ушул жашылчалардын агротехникасын боюнча мен окутуп үйрөтөбүз, тааныштырамын. Биз бул жашылчаларды Голландиянын уруктары болот экен. Бизге ушул Агрогоризонттун өкүлдөрү алып келип беришти. Майда алыппы, ошол мезгилден бери бышырып, ушу түшүмүн алдык. Бул гибрид уруктар деп коет экен. Бул уруктар гибрид деген түшүмдүүлүгү мол, түшүмдүүлүгү көп болот экен. Мына ушундай уруктарды эгип көрдүк. Эми ушулар менен тааныштыра кетсем, бул 11 түрдүү жашылча болду. Помидор, сорту Султан деп аталат, шпинат Дольфин, капуста Селна, бадыраң, пасалима деп айтылат, баклажан, ашкабак, капуста брокколи деп коет. Бул сиздер үчүн жаңылык. Биз бул эмеге чейин эккен эмеспиз. Дагы кадимки эле капуста деп атат, айта кетем жеткенде.
Keyin таттуу калемпир деп коебуз, сладкий перец. Ит жүзүмдүн урусундагы жашылчаларга кирет. Биз бул помидорду парникте өстүрөбүз. Уругу 11-15 градус температура жылуулукта өнүп чыгат экен. Аны мөмө берүү үчүн 20-25 градус жылуулукта мөмөсүн берет. Бул помидор температурасы 30 градустан ашканда мөмө түйүүсү акырындайт экен. Өтө жылуулукту бул сүйбөйт экен. 30 градустан ашып кеткенде бул кичине мындай ооруларга чалдыгып калат. Эгерде 10 градустан төмөндөп кетсе, күн сууда баштайт го, ошо мезгилде вегетативдүү органдарынын өсүүсү төмөндөйт. Вегетативдүү дегени бул баягы жалбырактары, мөмөлөрү өсүп жетилүүсү да, мына ошолор токтоп калат экен. Демек сууну дагы жактырбайт экен. Кийин бул жарыктуу сууну көп талап кылат дейт. Бул помидорду зегирлей жүрөбүз, бардыгыбыз баягы салкын жерге кеп койгон помидорлору жакшы болдут го. Анан сууну көп талап кылат экен. Сууну беришибиз керек экен. Сууну дагы бергенде биз мисалы тушкелди койбошубуз керек экен. Эрте менен анан кечинде койбошубуз керек. Себеби чактышта койгондо бул жашылчалардан оорулар болот экен да. Ошол оорулар чактышта тийген мезгилде баягы биз аралаганда биздин көзүбүздүн этектерине болуп жугушуп анан баягы ширеп келип түшөт экен. Суудан агып келет экен. Ошон үчүн эрте менен анан кечки 5-6 кийин Ошода кыздар, силер жаңысыңар, биз окугандарыбызды силерге, опытыбызды силерге өткөзөлү деген максатта ушул практиканы көрсөтүп жатабыз. Биздин өстүрүп бүткөн мөмө жемиштерибизди бардыгын көрдүңөр. Ошолорду кантип уругудан баштап, кантип сактап, оору жугузбай өткөзүштү силерге үйрөтөлү. Мына биздин колубуздагы кыргыз гумат деген биоудобрение, ядохимикат эмес, ядохимикат деп дарыларды айтабыз. Бул биоудобрение. Бул удобренияны силер 25 грамды 1 литр сууга неме кыласыңар, аралаштырасыңар. 1 литр сууду даярдап алгандан кийин 25 грамды дарыдан көп туруп, немеге 10 литр сууга аралаштырасыңар. Аралаштырып туруп, анан ошо суу койгон маалда эгерде сууга аралаштырбасаңар, баягы дарыны өзүнө алып туруп, суу келе жатканда ошол дарыны кошуп куй бересиңер дагы, баягы жөөктүн акырыга жеткенде неме кыласыңар, токтотосуңар сууну. Себеби баягы карарып, өзү көрүнүп турат. Ошол жерде башка жака мындай бекер эле агып кетпеш үчүн токтоп калыш керек да. Токтоп, баягы биздин мөмө жемишибиздин кубаттуулугу, анан мындай күчү жакшы болуш керек да. Ушул дарыдан азык алыш керек да. Чоңоет ошондо, баягы капустабыз, помидор, болгарский, баклажан бардыгы чоңоет. Буну биз кантип неме кылабыз? Кантип колдонобуз? Даярдашты айттым, а? Эми биз ушул даяр 10 литр суу коюп атабыз. 25 грамм кыргыз гуматка 10 литр суу куюп атам мына.